без оорусу. Дарыгерлердин айтымында учурда панкреатит ашказан ооруларынан жапа чеккен бейтаптар өтө көп. Бирок медицинада таза сакайтуу мүмкүнчүлүктөрү да жетиштүү. Панкреатит уйку безинин сезгенүүсү. Уйку безине суук тийгендегиси. Ал эки түргө бөлүнөт: курч мүнөздө кармаганы жана өнөкөт. Курч мүнөздөгү панкреатит оору түрү. Ага көбүнчө спирт ичимдиктерин көп ичкен адамдар чалдыгат. Аракты көп ичип, анан майлуу тамакты, айрыкча малдын майын жеген адамдарды бул дарт эртеби кечпи тооруйт. Анткени уйку безинин көлөмү чоңоюп, иштөөсү бузулат. Оор түрдөгүсү өз баскычтарына жараша да ар кандай түргө бөлүнүп кетет. Мында уйку бези шишийт, ашказан туштан тартып белге чейин оорутат, дене табы көтөрүлүп, адам кара терге түшүп кусат, ичи дыңкыйып көбөт, өпкө, жүрөк жана башка органдарга да терс таасирин берет. Дарт нерв талчаларына жеткенде өнөкөт түрүнө өтөт. Медицина тилинде бул омертвение же некроз делет. Кыргызча айтканда, уйку безинин тыкандары өлүп, жөн эле картка айланат. Керектүү ферментти бөлүп чыгарбай калат. Убагында жардам албаса, өнөкөт панкреатит акыры уйку безинде залалдуу шишикти пайда кылат. Дагы бир себеби ар түрдүү инфекция. Алар дагы уйку безинин сезгенишине алып келет. Ичтеги же башка органдардагы инфекция уйку безине жетсе, панкреатитке алып келиши мүмкүн. Өтүндө ташы бар адамдарда панкреатитке чалдыгышы мүмкүн. Себеби приступ болгон сайын ал уйку безинин суюктук иштеп чыгаруусуна терс таасирин тийгизет. Бул акырындап жогоруда айткан панкреонекрозду пайда кылат. Башаламан кургак азыктар менен тамактануу же көпкө чейин ачка жүрүү анан өтө тоюп алуу дагы коркунучтуу. Уйку бези уйкуга эч кандай таасир бербейт. Уйку бези деп туура эмес аталып калган. Уйкусу бузулса, уйку безим ооруп жатат деп кайрылгандар бар. Бул туура эмес. Уйкудан нервке же башка ооруларга байланыштуу. Панкреонекрозго өз учурунда операция жасап тазалаганда гана адам өмүрүн сактап калууга болот. Жеңил түрүн операциясыз диета менен айыктырса болот. Панкреатит бул уйку безинин сезгенүүсү. Врач-гастроэнтеролог Нуржан Маданова: панкреатит тууралуу билүү үчүн алгач уйку бези тууралуу маалымат алуу керек. Аталган без ашказандын артында орун алып, узундугу 15 сантиметрге чейин жетет деп баштап, панкреатит тууралуу төмөнкүдөй маалымат берген. Уйку безинин милдеттери: тамак аштагы белок, май, көмүртектерди курамдарга бөлүп, ажыратуучу панкреатит ширесин бөлүп чыгарып, өт жолу аркылуу 12 эли ичегиге куюп турат. Ширенин курамында ферменттер бар. Шире 12 эли ичегиге барганда гана активдешип, тамак ашты аш кылууга катыша баштайт. Кандагы канттын деңгээлин төмөндөтүүчү инсулин гормонун бөлүп чыгарат. Гликогенди глюкозага айландыруучу глюкагон гормонун иштеп чыгарат. Эмнеден улам келип чыгат? Панкреатит бул уйку безинин сезгениши. Себептери бир топ: алкоголдук ичимдик ичүү, оорулар, тепме, аскаридоз, гепатит, ашказан жана 12 эли ичегенин жарасы, өт баштыкчасынын оорусу, кээ бир гормоналдык заара куалоочу жана антибиотик дарылар, инфекциялар, ачуу, куурулган, майлуу жана тез даярдалган тамактарды көп жегендик, ичтен жаракат алуу, уйку безинин түтүгүнүн туаса аномалиясы, ичкелиги, шишик, барсылдак, тукум куучулук. Жогоруда айтылгандай, кээ бир факторлордо, мисалы алкоголдук ичимдикти көп ичкенде же өт жолуна таш тыгылып калганда панкреатит ширеси 12 эли ичегиге жетпей эле активдешет да уйку безинин өзүн эритип жеп баштайт. Дагы бир мисал: ашказан жана 12 эли ичегиден операция болгондо уйку безинин башы шишип, панкреатит ширеси жакшы акпай, ошол жерден активдешип, уйку безинин өзүн эритип жок кыла баштайт. Ушулардан улам курч кармаган панкреатит жаралат. Убагында дарылабаса өнөкөт түргө, кант диабетине өтөт. Ал тургай чирип кетип өлүмгө жеткирет. Белгилери: ичтин жогору жагынын оорусу, чалкалап жатканда оору күчөйт, эңкейгенде азаят. Баш айлануу, ич өтүү, ич көбүү, көңүл айлануу, кусуу, бат арыктоо. Булардан тышкаркы өнөкөткө айланган түрүндө. Тамак ичкенден 60-40 мүнөттөн кийин оорутуу күчөйт, айрыкча майлуу, ачуу, куурулган, ышталган азыктарды жегенде. Заң суюк ботко түрдө майланышып турат. Тамак аш толук сиңбеген бойдон чыгат. Дарылоо: курч кармаган түрүн ооруканага жатып дарылануу, оору кармагандан 3 күн тамак жебөө, суюктук ичпөө, тамчылатма дары коюлуп, антибиотик дарылар берилет. Ооруган жерге муздак компресс коюлуп, тынч жатуу сунушталат. Дарылоо жардам бербесе, операция жасалат. Өнөкөткө айланган түрүн ооруканага жатуу, 2-3 күн тамак ичүүгө болбойт. Суюктуктардан газсыз минерал суусун, чай, ит мурун кайнатмасын ичүүгө болот. Диета кармалат. Ферменттер, антибиотиктер, түйүлтүп оорутууну таратуучу дарылар берилет. Дарылоо жардам бербесе, операция жасалат.
Уйку безин калыпка келтирүү үчүн туура тамактануу. Тамакты аз-аздан 5-6 маал жеш керек. Буга, сууга бышырылган тамак ашты колдонуу. Татымалдар менен тузду азайтуу, таттууларды азайтуу, газдалган суусундукту ичпөө, кофе жана какао ичпөө, тамекиден баш тартуу, ичкилик ичпөө. Оорунун алдын алуу. Майлуу, куурулган, ышталган, тез даярдалуучу азыктарды аз колдонуу. Ички органдар ооруганда убагында дарылануу. Тамеки, ичкиликтен баш тартуу, спорт менен алектенүү. Уйкусуздук өмүр душманы. Уйку тууралуу. Нормалдуу эс алуу үчүн чоң адамдарга күнүнө 7-8, ал эми жаш балдарга 10 саат уйку керектелет. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, эринчек жана үмүтсүз адамдар көбүрөөк укташат. Ар бир адамдын уйкуга муктаждыгы бар. Уктабастан жакшы жашоо өткөрүү мүмкүн эмес. Уйкудан дайым жапа чегип жүргөн адам жөнү жок ачууланып, сөз көтөрө албайт, нерви чыңалган абалында жүрөт. Окумуштуулар 2-3 күндүк уйкудан калган адамдар аң сезимдүү ойлонуу, көңүл буруу, маалымат кабыл алуудан артта калып, жашоого болгон сезимталдыгын, кубанычын жоготушаарын изилдеп чыгышкан. 5 күн уктабаган адам соо абалында айтпоочу сөздөрдү сүйлөп, дөөрүгөн абалга жеткенин да баса белгилешкен. Уйкусуздуктун себептери: оорунун ар кандай түрлөрү, тиш оору, гайморит, сасык тумоо, куяң жана башкалар. Чындыгында көпчүлүк оорулар түнкүсүн күч алат, андыктан эртерээк дарыгерге кайрылыңыз. Түйшүк сана, жатаар маалда бүйүр кызыткан тасмаларды көрүү же уруш-талаш көр тирилик жөнүндө ойлоо уйкуну качырат. Ошол себептүү уктаарга 3-4 саат калганда тынчтанып ээни сергитүү абзел. Жарык уйкуга тоскоол болот. Жаздыкка баш коердон 3-4 саат мурун жарыкты өчүрүп, ордуна күңүрт жарык бергичти сайып койгонуңуз оң. Уктоо режими. Ооба, көпчүлүгүбүздүн жумуш күндөрү таң атпай туруп, ал эми дем алыш күндөрү шашкеге чейин уктоо адатыбыз. Биздин мындай кылыгыбызды организм жактырбайт. Анын биологиялык ыргагын бузат. Андыктан белгиленген убакта жатып ойгонууга көнүңүз. Баш аламандык. Уктоочу бөлмө тыккан болуусу зарыл. Демек ал жерге сыналгы, компьютер, тигүүчү машина жана башка ашык буюмдарды коюп кереги жок. Талыкшуу. Кеч жатып эрте ойгонгон күнү үргүлөп кирпик жабышары маалым. Мындайда убакыт таап, жарым саат болсо да тук этип алган туура. Бирок түш болгондон кийин, айрыкча көгүмдө уйкуга баш уруу ден соолукка зыян. Борпоңдук. Кара жумуштан, жөө басуудан, көнүгүүлөрдү жасоодон качпаңыз. Кыймылдын аздыгы дагы уйкусуздукка себеп. Сүйүүдөн өксүү. Адамга сүйүү жетишпесе, канда эндорфин гормону азаят. Бул уйкуга терс таасирин тийгизет. Мындайда өзүңүздү бактысыз сезип, кээ түндөрү түйшөлүп чыгасыз. Коңурук тарткан адамдын уйкусу канбайт. Анткени коңурук тарткан кезде дем алуу убактылуу токтоп, мээге, өпкөгө кычкылтек жетпей калат. Жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккыңыз келбесе, анда адистерге көрүнүп, коңуруктан арылыңыз. Тамеки ичимдик. Буркурата чегилген тамеки, алкогол ичимдиктери тынч уйкуну жоготот. Түндөсү ичилген ичимдиктен кийин эртең менен ойгонуу, калыбына келүү өтө кыйын. Эгер таттуу уйкуну кааласаңыз, жатаар алдында тамекиден жана ичимдик ичүүдөн баш тартканыңыз оң. Туура эмес тамактануу. Жатаар алдында күчтүү тамактануу алганда организм тамак сиңирүү менен алектенип, уктап эс алууга күчү жетпей калат. Мындан сырткары кофе, кызыл демделген чай, кока-кола уйкуну бузат. Тынч уктоого эмнелер жардам берет? Уктоо алдында таза аба жутуп, жай сейилдеп басыңыз. Моюн, ийин булчуңдарына башка жумшак массаж жасатуу жакшы. Жатаар алдында жылуу сууга чайынуу же жылуу ваннада чөп кайнатмаларын кошуп жатуу пайдалуу. Суу булчуңдардын чыңалуусун жазып, уйку чакырат. Уйку келбегенде ары бери оодарылып кыйналгандан көрө, китеп, журнал барактап же башка майда нерселер менен алаксысаңыз, сокур молдо качан жетилип кеткенин сезбей каласыз. Жагымдуу жай музыка же жаратылыштагы үндөр, жалбырактын шуудуру, суунун шылдыраганы, жаандын дыбыраганы, жаздырылган үндөр уктоого жетелейт. Жакшы ойлорго алаксыңыз, кыялданыңыз. Мисалы, термелген кайыкта жатканды. Майдаланган арча, ромашка, карагай, тоо бурчактан салынган баштыкчаны баш жагыңызга коюп жыттап жатыңыз. Чөптөрдүн курамындагы эфир майы эс алдыруучу касиетке ээ. Сергип укташ үчүн дары чөптөрдөн демделген чай же бир стакан жылуу сүт ичиңиз. Куш уйку салгандан уялбаңыз. Ооба, айрымдар уйкусуздуктан жабыр тартса, тескерисинче айрымдардын уйкусу канбайт. Бул учурда эмне кылуу керек? Куш уйкуга убакыт табуу зарыл. Себеби тук этип алуудан түнкүсүн кемиген уйку толукталып, мээнин иштеши жакшырып, маанайы көтөрүлөт. Кофе же чай ичиңиз. Бирок бул суусундуктарды өтө көп ичүү жүрөктүн согушун тездетип, кан басымды көтөрөрүн эске алыңыз. Муздак аба, муздак сууга чайынуу уйкуну умачтай ачат. Бирөөлөр менен жандуу сүйлөшүү, үн чыгарып ырдоо да жабышкан көздөрдү ачат. Сагыз же кургатылган жер жемиш чайнаганда жаак сөөктөр иштеп, уйкуну келтирбейт.